1,5 жаштагы балама туура эмес эмдөө жасап, балам врачебный ошибка болуп, инвалид болуп калды мынакей. Бул Минздрав иштебейт такыр. Мен көзүм жет иштебегенине. Оозум күйдү, ачык эле айтайын. Абсолютно здоровый чуркап жүргөн баламды майып болушуна ошол Тентимишев Айнагүлдүн тикелей ошонун күнөөсү. Уже бир баланын мына 6,5 килограмм кагаз кетти да. И 6 жыл убакыт кетти. И ошол жетпейт ат азыр дагы. Балам көрбөй туруп басты. Көрбөй туруп отурду. Кайта жаңы төрөлгөн балага окшопчу. Биз бала жакшы болуп кетет деген надежда менен болдук. Бирок балам негедир жакшы болгон жок да. Таңда балам басада, адамын алга таштаса. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыш Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сокулуктамын. Себеби ошол мен телефонумду тешип бергидей болуп звонок кылгандардын бири ушул үйдө экен. Жуманалиева Сабира деген эжеке чалып аткан. Ал ушул баласы жанагы врачтардын шалакылыгынан, кайдыгерлигинен майып болуп калган. Ошону келип чыгарып берчи деп чалат да. Анан мен эми врачтар эми ката кетирет, эми бардыгын эле бирдей жанагындай кыла албайт десем, жок, бул жерде башкача болгон. Бул жерде кадимкидей кайдыгерликтин айынан ошол протоколдун сакталбагандыгынан ошентип менин балам майып болуп калды. Ошонун айынан азыр балам балдар үйүндө жатат. Өзүм бул жакта көп иштеримди кыла албайм. Ошо бала менен чектелип калдым, акыйкат издеп жүрөм дегенден анан келгенге туура келди. Бул сокулуктун кызыл туу айыл экен, жүрүңүздөр. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга 20%дык арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. 2014-жылы ноябрда Сокулук район төрөтүнөн Замиров Осмон деген уулду жарык дүйнөгө алып келгем. Ал балам жашынакай төрөлүп, ойноп, кадимки балдардай эле өзүнүн ай күнүнө жетип базып чоңойгон бала болчу. 1,5 жашында сүйлөп чуркап жүргөн бала болчу да. 1 жашында биз шаарда ушул үйдү салып атып, Зарияда, Сокулук район Зариясында квартирада турганбыз. Ошол жерде учетто болчук. Мына мо карточкам ошонун баарын доказывать этип берет. Менде медицинский образование жок болгонунан ошо 1 жаштагы баламды ошол жердеги врачтар прививкалардын алдында невропатологко жиберет экен да. Анан невропатологко жиберген, очередке туруп, 1 ай күтүп, кадимкидей очередь менен невропатологко киргенбиз. Невропатологко киргенде балада внутричерепное давление бар экен. Медотвод, пока вакцина жасабайбыз деп медотвод кылган. Анан ошо баланын 1 жашындагысы анализ тапшырып ошол Зариядан, только ошо анализин тиркептир, бул жерге башка эчтекени тиркеген эмес да. Анан ушул үйүбүздү бүтүп, 2016-жылы мартта ушул үйгө көчүп келебиз, бир комнатасын бүтүрүп алып. Келгенден кийин мен кош бойлуу болчумун. 3-чү балам менен кош бойлуу элем. Учетко турайын деп 16-мартта мен точно билем, ошо подружкамдын туулган күнү болчу, ошо телефон чалып куттуктап, ушу медпунктка барып учетко турайын деп баргам. Барып балам жөтөлүп аткан, медпунктка алып барып, мына эмес, учетко келдик кайта, мурун ушул жерде учетто болчук. Кайта келдик квартирадан көчүп, үйүбүздү бүтүрүп, учетко алып койгула десем, балаң жөтөлүп атса азыр учетко албайм. Өзүң деле алайын беременность боюнча деп, мен ошо кош бойлугум боюнча учетко алып, кызым менен баламдын карточкасын албай койду да. Анан Сокулукка анализ тапшырып келесиң, кош бойлуулугум боюнча деди. Анан 10 күн анализ тапшырып, антиминт анализдерим алып келип барганча 10 күн өттү. 10 күнөн кайта барып айтам, эже балам ушинтип ооруп атат, дагы деле жөтөлүп атат десем, Травосил деген сироп жазып берип койду, ушул дарыны бересиң балаңа, жакшы болот, азыр ушундай вирусный инфекция жүрүп атат деп. Аны жолдошум шаарда иштечи, жолдошума чалып айттым, ушундай дары ала келги, ушундай деп
берип койгула деди деп жолдошум алдарын алып келдик, бердик. Дагы жакшы болгон жок. 10 күн өттү, 10 күндөн кайта бардым ошол врачка. Эже, балам жакшы болбой атат. Дагы деле жөтөлүп атат десем, алып келейин десем, балаңды алып келбе. Вирус жугузасың, кайта оорутуп аласың балаңды. Азыр ушундай инфекция жүрүп атат деп дагы албай койду да, учет койчу. 14-күндө вакцина эмде өткөрөбүз, ошо плановый вакцина. Сен мына карточкаңда 1 жашынан 6 айынан 3 айынан баштап вакцина алып атсаңар, эмде өтпөпсүңөр, ошону алышың керек. 14-күндө кел деди. 13-күндө кел деген, 13-күндө ошол плановый вакцина болбой калып, 14-күндө ошо медсестрасы чалып келгиле деп чакырды. Мына ошо могу жерде мен доказательством ошол медсестрасы чалып чакырганы бар да. А мен айтып атам, албайм, балам жөтөлүп атат, температура болгон 2 күн мурун десем, келип отказной жазып кетиңиз деди. Макул деп ошо кызы менен баламды коляскага сүйрөп алып ошо медпунктка барам. Барып ошо балам жөтөлүп атат, отказной жазып кетейин, албай эле коеюн десем, кел текшерейин балаңды деп өпкөсүн текшерди. Хрип жок деди. 1 жашында эмнеге алган эмессиң деди. Ошо кагаздар барын көрсөтүп, ушинтип алган эмесмин деп айттым. Айтсам, ой, азыр каждый второй ребенок внутричерепный давление менен төрөлүп атат. Главный хрип жок экен. Биз 37-38 температура болсо ошо менен деле сай беребиз деди. Анан 2 күн мурун температура болгонбуз деши, 1,5 жаштагы балага тиш чыгып атат да деп ошого связывать этип койду да. Температурасын эч өлчөгөн эмес. Эмдөөгө уруксат берди. Эмдөөнү башка жерден ошо Манаркан деген медсестра жасайт экен. Ошо Тентимишева Айнагүл деген врач разрешение берип атат да, врач-педиатр. Разрешение берип атат. Ошо Манарканын кабинетине барасың, ошол жерден эмдөө жасалат деп. Карточкамды колума алып, ошол медсестрага алып бардым. Ал менен сүйлөшүп отурдук бир аз. Ошо балама эмдөө жасады, кете бир 10 мүнөттөй ошолордун жанында болдум. Анан айтты, ошол медсестра жасагандан кийин, баргандан кийин парацетамол берип кой, 3 күн температура болот, негизи реакция болот, бала ыйлайт, жакшылап карап кой деди. Макул деп жолдон келатып, ошол Айзада АКДС, КПК, ОПВ деп 3 эмдөөнү бир жасаганда, ошо санына сайып, колунун бул жерине, анан оозуна тамызышкан да. Үчөөнү бир сайышкан. Ошондо АКДС 5 укол алганга барабар экен, КПК 4 уколго барабар экен, ОПВ 1 уколго алганда. Ошондо одновременно менен бала 9 укол алгандай болуп атат да. Ошо алып келатып, ошо Айзада деген аяшыбыздын үйүнө кирип кете бир 15-20 мүнөт отуруп, ошо менен келдим. Келгенден балам уктады, саат 12-лерде болуп калды. Балам уктады, уктап атканда ошо квартирадан көчүп келгенден кийин ушул үйгө паластарым бир аз кирирээк эле, ошолорду жууа коюн деп балам уктап атканда ошону жудум, кызым экөө уктап атканда. Эртеси күнү, ал күнү жакшынакай эле, балам температурада болгон жок, жакшынакай эле өттү. Эртеси күнү таң атпай балам температура болуп кузуп баштады. Ошо күйөөм молочный фирмада иштегенине байланыштуу үйгө йогурт, ушундайларды алып келчи да. Сурайт, йогурт берем, кузат. Тамак жасап бердим, таң атпай. Берем, кузат. Ушундай эле кузуп туруп алды да, мен ойлодум температура аткандан кузуп атса керек деп. Бала коляскада жатып уктай эле берет, слабость болуп атты да. Ана температура аткандан слабость болсо керек деп өзүм ушинтип койдум. Анткени тилер айткан слабость болот, температура болот деп. Ошол күнү 14 күн алдык, 15 күнү түштөн кийин саат кете бир 4-төрдө ошо паластарым, жууган паластарым кургагандан үйгө сала коеюн деп кирип, балам ойгонгондон отуруп туруп палас сала коеюн деп салып атсам, балам шалк кулады, бутунан тура албай кулады да. Кайта тургузсам, уже буту кармабай калыптыр баланынчы. Анан баламды коляскага салып эле, мурдум канай түштү. Колонкага бир сыра мурдум жууп, кызымды колясканын жанында тургузуп эле, жолдошум жумуштан келди. Кайнем үйүнө чуркадым. Апа, бала ушинтип эле кузуп буту кармап баспай калды, температура болуп атат деп. Десем, апам больницага апаралы, машина тап деп калды. Анан кайнагама бардым, анан кайнагам айтты, машинам бузулуп атат, полядан эптеп келдим үйгө деди. Үстүңкү кошунага чуркадым. Кайным айтты, жеңе правам жок эле, машинаны айдап кете бергиле. Бирөөнү айдатсаңар деди. Аңгыча болбой ошол жерден бир Айзада деген аяшыбыз айтып калды, жолдошум шаардан келатат. Ошону чалайын, үйгө барып даярданып тур. Келат, ошол жеткирет депчи. Макул үйгө келип, кайнем ошо малинанын вареньясы менен чай берип атат, бала ошону ичип алып эле кузуп атты да, кайра элечи. Анан кайнагам келип, эмне бир нерсе десе эле больница дей бересиңер, эмдеп алсаңар, айыл дагы эле врачтарга алып барбайсыңарбы деп калды. Анан макул деп ошол Күнчүрөк деген медсестранын үйүнө алып барганбыз. Ушул убак болуп калганда алып барсак, температурасы өрт жалын болуп атыптыр деди. Ошо Алмаз деген аяшыбызды айтып алып барганбыз. Өрт жалын болуп атыптыр, эмнеге ушундай реакция берет деп койду. Үйдө дарыларың барбы, парацетамол берип кой, же сификону свеча көтөрүнө салып кой деди, температурасы түшөт деди да. Макул деп анан үйгө келдик, жана айткан дарыларын салдык, температурасы түштү. Түн менен бирок балам кыңк-мыңк этип, түн менен уктабай беспокойный болуп чыкты да. Таң атпай ошол медсестрасына телефон чалып, мынакей могу жерде турат.
14 күнү медсестрасына телефон чалып, ошо Сентимишова Айнагүлдүн номерин бериңиз мага. Балам ушинтип кузуп баспай калды. Кече күнчүрө кече үйүнө алып бардым эле десе, азыр берем деп, ал мага телефон чалып, ошо мынакей врачтын номерин берген да. Саат 7-де, мынакей 7-де 8 мүнөт өткөндө мен ошол врачка чалып атам да. Айнагүл эже, балам ушинтип кузуп баспай калды. Кече күнчүрө кече үйүнө алып баргам десем, Сабира мен семинарга шашып атам, соккуга кетип баратам. Балаңдын көгөргөн, кызарган, шишиген жери жок экенби деди. Анан жок десем, ушундай реакция берет деп койду. Анда реакция ушундай реакция берет окшойт деп мен врачка ишенип отура бердим да. Менде ошол ошибкам, ошо медицинский образованием жок болду да. Үйдө болдук кечке чейин, балам уктай эле берди, ойгонот, кыңк-мыңк этип уктайт кайта эле. Анан саат 4-төрдө ошо аяштар арасында шернес бар эле, ошол жерге бардык. Балам уктап жатты, жолдошум жумуштан келип машина менен жеткирип койду да. Анан шернеден чыгып где-то 1 сааттай отурдук ашып кетсе. Балам уктап эле жатты, эчтеке ичкен жок, жеген жок, ойногон жок, уктап эле жатты. Ал жерден чыгып магазинге баратып, чын алуулайын үйгө деп барып, магазинге кирип баратсак, ошол жерден чыгып келаткан медсестра бар экен, Жидеш деген медсестра. Аяшыбыз айтып калды, апа баласын көрүп берип коюңузчу деп. Аны айтты, жөнө больницага барып, направление алды, жөнөгүнүң больницага деди. Үйгө да албастап эле балам менен кызымды сүйрөп келип эле күйөөмдү айдатып эле ошо врачтын үйүнө бардык, направление алалы деген ой болду дейм бизде. Барсак, ошо жолдошум айылдык кеңеште депутат болчу ошол убакта. Врач телефон менен мынтип сүйлөшүп отурат. Мен барып түшүп калдым, жолдошум өйдө жокоруп машинаны кайрып келди, кош бойлумун, жана 1,5 жашар бала колумда бар. Ошол врачта момундай реакция жок да, ушул келин эртең менен мага чалды эле, кече медсестрасынын үйүнө барды эле, ушул баласынын акыбалы оор окшойт, барып көрөйүн деген жок. Жолдошум машинаны өйдө жакка барып кайрып келип, эже карабайсызбы дегенде, макул эжеке деп ошол эжеси менен сүйлөшүп аткан окшойт да, телефонду койду дагы, басып келип, эмне паник болуп атасыңар деди. Бала ушинтип атат го, Жидеш эже больницага бар деп айтты, ушундай деп атты, сен направление ал деп айтты го десем, ал Жидеш ким эле, ал жөн эле медсестра да, мен врачмын, паника кылбай эле койгула, менин балам, өзүм балам аллергия менен көтөргөн вакцинаны эмдөөнү, негизинен реакция берет, понедельникке чейин чыдап койгула деди. Аны эже мен больницага эле алып барайынчы баламды, кыйналып атат десем, бар Сокулуктун больницасына барып көр, мен үйдөмүн, направление кантип бермей келем, Сокулуктун больницасына барсаң, направление жок эле, кабыл алат деди. 3-чү жетскийге барсамчы десем, өзүң бил анда деп койду. Үйгө келип, баламдын бисре кийимин алып эле, кызымды кайнемкине, кайнемди чакырып кайнеме берип, бул жерде Шахра деген аяшкабыз бар, ошону алып 3-чү жетскийге бардык. Буда 1 саат 8-дерде барганбыз, ошол жерге барганда очередь аябай көп экен да, больнойлор аябай көп экен. Бизди киргизбей атты, биздин эле балдар ушинтип атат деп. Анан мен ыйлаганым, мына жактан бир врач угуп калып сыртка чыкты. Бир медсестрасын кошуп берди, баланы текшерген да жок, эчтеке кылган жок. Сопровождение медсестрой реанимацияга кеттик да. Барганда эле реанимацияга алып кирип кетти, баланы аппаратка подключение кылып койдук деди, памперс тигин музун алып келип бергиле деди. Алып келип бердик, реанимацияны кайтара ошол жерде туруп калдык. Антип жери түнкү саат 11-12 болуп кетти. Ызы чүчүп, ошо шаардан сестренкам келди, иним келди. Мен кош бойлугума байланыштуу жанына калтырган жок мени. Сестренкам калган жанында. Үйгө келдик ошол күнү. Эми бала жакшы болуп кетет деген эле ойдо. Эртең менен саат 7-лерде барсак, сестренкам ыйлап чыкты. Апче, бала комага түшүп калды. Мама деп ордунан турду дагы ошо менен кулады. Эсин жоготуп жатат, эчтеке билбейт, аппаратта полный бала деп ыйлап чыкты да. Болду ошол күндөн ушул күнгө чейин азан тартып келатабыз балабыздын. Реанимацияда жатканда жүлүнөн суу алабыз деп баштады. Баланын температурасы 40-41ге чейин чыгат. Мен уруксат бербей койдум жүлүнөн суу алганына. Балам жанына кирем, ыйлайм, кайта чыгам. Эмесе инфекционисттер диагноз койбойт деди. Айлам кеткенден таксаны айтат болуп, инфекционный больницага келип, инфекционисттерден консультация алып кеттим. Уруксат бере берле бар, биз диагноз коюп кетебиз деди. Ошо функция даяр болгондо деди. Жүлүмдө уруксат бердим айлам кеткенден. Алар алды, ошо ликвар деп коет экен функция. Анан ошо даяр болоюн деген инфекционисттерге чалдым. Жана барып консультация алгандарым, алар келип ошол жерден, ал жерде невропатолог, хирург, реаниматолог, инфекционист төртөөсү биригип диагноз койду да. После вакцинальный менингоэнцефалит отек головного мозга деп. Ал жерде Максим Викторович деген реаниматолог бар болчу. Алексей Викторович деген да реаниматолог. Экөөнү жакшы билем мен мисалы. Ошо реанимацияга ошо барып диагноз ошондой коюшту да. Анан баланы томографияга деди, тартабыз деди. Макул деп платный скорый чакыртты ал жерден. Ошол жерден жана Алексей Викторович дегени анестезиолог болуп, сопровождение баланы реанимацияга чейин алып барып, томографияга тарттырып келдик.
Ал жерден атит, гайморит деп чыгып берип атат томографиядан баланын. Ошо мен айткан сөздөрүм калп эмес, ошол даже томография доказать этип берип атат, что мен балам жөтөлүп жүргөнүн, самом деле ооруп жүргөнүн. Лорлор коюп атат, диагноз атит, гайморит деп берип атат алар деле. Значит, атит менен гайморит бир күндө болбойт. Бул көптөн бери ооруп жүргөн оору атит, гайморитке айланат да. Анан булар айтат, сен балаң ооруган эмес, мен абсолютно здоровый балага жасагам дейт да. Абсолютно здоровыйга балага жаса Азыр балага ал прививка сайылбаш керек болчу. ошол ооруп жүргөндүгү аныкталып, эгерде ал анык боло турган болсо, оорулуу балага ал вакцина сайылбаш. Сайылбаш керек болчу. Бирок азыр ошол вакцина бардык балдарга Сайылып атат. Ошол күнү ал айтат, мен 20-30 балага жасагам, алардын эч кимисе реакция берген эмес, именно сен балаңа реакция берген дейт да. Анан ал реакция дагы бир суроо, жанагы ошол сиз айтып атпайсызбы, 9 уколго барабар кубаттуулугу. Ошондой көп дозадагы вакцина берилди деп. Бирок ошол мындай бир күн бирөөсүн, эртеси күн дагы бирөөсүн, дагы 2 күндөн кийин бирөөсүн берсе болбойт экен. жок, ошол именно ошо плановый прививка деп коткон, буну бир ачканы вакцина. Бирок негизи ошондой кылса болбойт. Негизи болот экен. Эгер буну үчөөнү бир одновременно буларда приказ бар экен, ошондо деле саят экен да. А негизи булар минтип деле сайса болмок экен. Мен загранга чыгып шашпаганыман, шашкан жокмун да, мисалы мен ушерде элемин. Биринчи АКДС саябы, ортосуна 10 күн өткүзүп КПКны сайып, анан кийин ОПВны деле сайса болот экен да. Ошону сайса болмок экен антип деле. А булар эмне үчүн анан бардыгын бир сайып атат? Билбейм, ошо эмнеге баарын одновременно сайса. Ошондой окшойт, ишти батыраак бүтүрүш үчүн болду же булар план толтуруш керек болду, мен түшүнгөн жокмун да. Ошо реанимацияда 11 күн жаттык, томографияга деле түшүп кеттик ал жерден. Реанимациядан палатага чыгарабыз деп калды. Неврологиянын палатасына. Кадырова Сая Штакбековна деген заведующий отделением экен, невропатологияны кошол мен өзүм отделением алып кетем деди. Ошо реанимацияда жатканда бала судороги берип баштады. Комада жатып эле эпилепсия кармап баштады да ошол жерден. Мен ошо реанимацияда жатканда эки көзү тескери айланып, судороги бергенден мен пункцияга макул болдум да, эмесе ага деле макул болбойт элем. Ошо неврологияга чыктык. Неврологияга жатканда баладан дагы жүнүнөн суу алабыз деди. Мен уруксат бербей койдум, эмне кайта-кайта эле жүнүнөн суу ала бересиңерби депчи. Десем алар при выписке биз чыгып аткан убакта 20 күн ошо неврологияда жаттык. Балам укпайт, көрбөйт, мурду менен тамактанып атты, зонд через зонд аркылуу. Больной звук менен эле жатты больницада. Кечке чейин түнү менен алмак-салмак минтип, колубузга минтип, баланы көтөрөбүз. Ошо больницадан чыгып атканда экинчи степенде кома, вторичный вирусно бактериальный менингоэнцефалит деген диагнозду ошо невропатолог койду консилиумдун негизинде. Бирок ошол жерден врачты деле алар бир сыйра урушуп, ошо врачты чакырыпчы, урушуп, эмнеге жакшылап караган жоксуңар, карасаңар болмок да депчи айтып атты да. Ошо баланы үйгө алып келип атканда көзү көрбөгөн, укпаган, колу буту кыймылдабаган, ошо мурду менен тамак жеген баланы мен колума салып беришкен да. Үйгө келдик, үйгө келгенде баланын эпилепсиясы болот. Өзүм кош бойлуу болчумун. Ошо бала реанимацияда жатканда ровдга барып заявление жаздым. После вакцинальный менингоэнцефалит дегенден кийин сокулуктун ровдысына барып мен арыз жазам. 1,5 жаштагы балама туура эмес эмдөө жасап, балам врачебный ошибка болуп комада, инвалид болуп калды, мынакей реанимациядан чыга элекпиз деп. Ошо неврологияга чыкканда Мурзалиев Эдил деген следователь болгон. Ошол келип эмеден чыкмайынча, больницадан чыкмайынча биз эч кандай тергөө амалдарын жүргүзө албайбыз. Бала үйгө чыккандан кийин анан тергөө амалдарын жүргүзөбүз деди да. Анан ошо үйгө чыгарды. Үйгө чыгаргандан кийин следовательге мен сокулукка бардым. Чыктык уже, ушундай болду деп. Ал судмед эксперттен өткүлө деди. Сокулуктун судмед эксперти Тобоев Молдобек деген болгон. Алып барып баланын алдына алып бардым, көтөрүп барсам, ал билбейм кандай эксперт. Баланы момдо эч кандай текшербестен, колу буту кыймылдайбы, кыймылдабайбы, эч кандай жазууларын карабастан эле, текшербестен эле, ошо врачтын жазуулары менен эле биз карайбыз деп туруп, это не от вакцины. Бул вакцинадан эмес деген диагноз жазып берип коет да. Анан биз ал менен макул эмеспиз дедик. Сокулуктун ровдысы отказной материал кылып салды. Алар эмнеде ойлоду мен билбейм, кош бойлуу болчумун, бул көпкө чуркабай төрөгөндөн успокоить этилет деди, ойлошту. Мен чуркап отуруп кайта уголовный дело козготом. Жумадылов Улан деген прокурор бар болчу, ошого кайта-кайта кирип атып, отказной материалды, уголовный делону кайта козготом. Прокуратура тарабынан козготом, кайта алар кайта козгойт.
ошо менен 6 ай жаланы таппай калдым вообще. Сокулукка чалам жана Мурзалиев Эдил дегенге чалсам мен жумуштан кетип калгам. Башка жакка которулуп кеттим. Ишиңер генеральный прокуратура запрос кылган ошол жакта деп. Генеральный прокуратура кайта бир күнү бардым. Мен следователим ким? Мен баламды карабайсыңар, биш эмне болуп атат дейм. Эми делоң жок болсо биз кайсы следователь берип бермек элек? Ишиң сеники прокуратурадан келе элек дейт. Эми кайсыл номер менен бергилечи ошол номер, мен бар издеп барам, өзүм табайын, силер запрос кылбасаңар, өзүм чуркайын дейм. Чүскө областнойго бардым, ал жерден таппадым прокуратурасына. Генеральный прокуратурага барсам, ошол жерден ошол генеральный прокуратурадан чыкты да ошол жаламчы. Ал прокуратурада таппай башында мен ГКМБга жиберди. Ушул жалаларды биз ГКМБга жибергенбиз деп, ошол жала номерлери ушул сумкам ичинде бар. Ошо кайсы номер менен кеткен ГКМБга чейин бардым. Ал жерден калыстап, ал эмне террорист беле, биз андай иштерди карабайбыз деп ГКМБ наоборот мени шылдыңдагандай болду. Ошол жерден келатып, областмендерге кирип, областмендерге кайрылдым. Аягында ошо генеральный прокуратуранын өзүнөн чыкты. Ошо прокурор, кайсы прокурор экенин атын унутуп койдум. Менде биякта кагазда жазылганы бар ошо прокурордун. Ал больничныйда болчу экен. Больничныйда болгон үчүн ошо 6 ай материал ошол жерде жатып берген. Же прокурорду сатып алганбы, мен кандай эме мен түшүнбөйм да. 6 ай негизи жала ал жерде жатпаш керек эле да. Аны ошол жаланы биякка запрос менен кайта алдыртып, дагы экинчи жолу отказной материал кылды, үчүнчү жолу отказной кылды. Мен чуркап отуруп кайта козготом. Аягында ошол Минздравдын үстүнөн караган Садык Шернияз карайт экен да. Депутат болуп жүргөн Садык Шернияздын өзүнө кирдим. Президент жогорку кеңешкечи Дастан Бекешевка жолуктум, өзүнүн приемдоруна, жеке кабыл алуусуна кирип. Анан кийин ошол жерден ошо Минздравдын эмеси Батралиев болчу, Минздравоохранение Батралиев болчу. Ошол жерден Батралиев жана эмеден чыгып келаткан жерден, парламенттен чыгып келаткан жерден кармоо алып, силер эмне үчүн ошол врачты дагы деле кармоо отурасыңар? Эмнеге жумуштан кетирбейсиңер? Мен балам ушундай болуп калган болчу деп мен ошентип кайрылганда, мына биз жумуштан кетирем, мен бүгүн барып, азыр барып Минздравга барып, мен тияка письмо жөнөтөм, кетирем. Бүгүндөн калбай кетет деп мага сөз берип, ошо кичинекей кызымды төрөп алгам. Ошону колума көтөрүп баргамда, кетирем деп мага сөз беришкен алар. Мен келип 2-3 күндөн кийин барсам, бул трудовойн таза алып сокулуктан. Самоувольнение болуп трудовойн таза алып чыгып кетет да. Ошол жумуштан өз эрки менен кетип калыптыр деген ответ берип коюшту мага. Булар эч кандай ошо врачтын үстүнөн только выговор алып жазасы. Үй бүлөлүк дарыгер Тентимишева Айнагүл деген. Анан булар сокулуктун өзүндө канча жолу консилиум болот. Мен баламды эч кимиси көрбөй, билбей туруп, сокулуктун врачтары өздөрүнчө консилиум кыла берет. Мен баламды эч ким көргөн эмес. Мен баламды ал жерден психиатр көргөн. Анан жана лаборанткалар эле билет, башка эч бир врач көргөн эмес. Алар жана жазган кагаздарга таянып эле ошолордун негизинде консилиум кылышып берген да. Абсолютно здоровый чуркап жүргөн баламды майып болушуна ошол Тентимишева Айнагүлдүн тикелей ошонун күнөөсү, ошонун билбейм, сабатсыздыгыбы же билими жоктугунан ушундай ашыпка кеттиби, билбейм. Мен канча жылдан бери иштеп жүрөм, мындай такыр болгон эмес дейт. Ал ошол Тентимишева Айнагүл деген аял кишинин кебетесине карап, чөлтөгүнө карап мамиле кылчубу мен кандай түшүнбөйм. Бул айылда ошонун үстүнөн арыздангандар көп, бирок письменный мага окшоп чуркагандар жок да. Ошол балам эпилепсия менен кайта-кайта жалга чыгып аттык. Менде моңча том выпискалар бар. Иммунитет слабый, 2 күн биринде эле эпилепсиясы кармайт, кайта барабыз, кайта кармайт, кайта барабыз, инфекционный больницага жатабыз. Иммунитет слабый болгондон остро стоматит болуп кое берет. Анткени жерде минтип ойнойт да бала. Ошо кызымды төрөп түшкөндөн кийин мен баламды, биягыма кызымды кызам, биягыма баламды кызам. Артыма спортивный сумкага 2 кызымдын баламдын памперси менен шыңдарын салып алып, жолдошум жумуштан чыккан убагын туштап, мен шаарга чыгам. Шаарга чыгам, баланы реабилитационный центрге алып барабыз, массажга алып барабыз. Ушинтип жүрүп баланы акырындап ошо бутка тургуздук. Мамам келип жардам берип жүрүпчү. Балам көрбөй туруп басты. Көрбөй туруп отурду. Кайта жаңы төрөлгөн балага окшопчу. Биз бала жакшы болуп кетет деген надежда менен болдук. Бирок балам негедир жакшы болгон жок да. Азыр кабалы. Балам оң кулагы укпайт ошодон кийин. Односторонняя сенсоральная туго ухость деп коет экен, укпайт да бир кулагы. Сөзгө түшүнбөйт балам. Тамакты өзү кармап жей албайт. Анан жанында кишилерге нападение кылып, читеп, уруп, сабап салып атат да.
Памперс кийип койсоң, памперсин чечет. Мындай айтканда, бокту деле жей берет, ойной берет, ошол нерсе менен өзүнө контроль дей албайт да. Азыркы күндө балам ошо Беловодский интернатка бергенбиз. Ошо соттошуп жүрүп, канча деген 7 жылдай убактым кетти ошол врач менен соттошконго. Аягында ошол 119 статьянын 1-беренеси менен уголовный дело козгоп берген Сыдыков Замир деген бала ошо мен прокуратурага чуркап отуруп. Уголовный дело козгогондо азыр бул срок давности өтүп кетти деп атат да. Бул срок давности кантип өтүп кетти? Мен срок давности мен 3 жыл үйдө жатып, мен анан арыз жазган жокмун да. Менин балам ошо реанимацияда жаткан күндөн арыз жаздым да. Ошо балам после вакцинальный менингенцефалит деген диагнозду колума алгандан кийин барып мен арыз жаздым да. Бул срок давности во время следствия, во время суда өтүп кетип атат да. Биринчи судмедэксперт, экинчи судмедэксперт, үчүнчү судмедэксперт болуп отуруп, ошондо өтүп кетип атат да. Ошол акыркы ошо сот болуп атканда именно Будайчиев деген судмедэксперт, комиссион комплексный судмедэксперт бергенде, ошол судмедэксперт барып даже ошол соттон выступать этип берген. Это халатность врача. Ошол күнү бала эмдеп албаганда бала менде оорубайт болчу депчи. Анткени ушул суроону ошол Будайчиев деген эксперт Бабажановго берген да. Бабажанов Нурхамед Жаманович деген жалдагы невропатолог. Ошого берген. Эгер ошол күнү бала эмдеп албаса, оорубайт белетсе, эмдеп албаса кактан оорумак эле деп ошол ответти Бабажановдун ответин ошол Будайчиев Сокулук районунун сотунда айтып берген. Мына мен 3 соттон тең уттум ал врачты, күнөөлүү деп тапты. Бирок срок давности менен кутулуп кетип атат бул врач. Булар атайын ар кимге акча берип, убакытты создурган да. Бала после вакцинальный менингенцефалит деген күчтүү, грамотный, билген следовательби, прокурорбу болсо, ошо баланын тагдырын ойлогон следователь, прокурорлор болсо, ошондой эле үстөн иш козгоп камап салмакта бунучу. Буну камабай да коюшту да. Азыркы күндө мен гражданский иск бергем. Минздравтан Батралиев деген Космосбек Сариевич деген келди. Анан кийин да бир эме келди. Космосбек Сариевичке мен всемирный захоронение чогулуп, саммит өтүп аткан жерден даже мен кирип, эмнеге силер ушинтип менин балам инвалид болуп калса да карабайсыңар деп ошол саммиттен выступать эткенде, мына карай мен жардам берем деп айткан. Мына жогорку кеңештен айтат элем, Дастан Бекешевич Далабаевичке мен кирип жолуккам. Мына Батралиев министрликтен кетти. Батралиев даже билет, мен жумуштан кетирем деп айтып берген магачы. Ошо Минздравда канча педиатр алмашканын да айтып берем. Башында деген Эльвира деген эже болчу. Анан кийин Бермет Абасовна болду. Анан кийин Айда деген педиатр, ошо именно ошо балдар боюнча караган педиатрлар, мен ар кимисин тактап айтып бере алам да. Ушул шалакы врачтын айынан мен балам инвалид болду, бирок врач жазасын алган жок, выговор алды. Бул выговор деген жаза эмес мен үчүн врачкачы. Бул врачты вообще камап, соттоп жумуштан алыш керек болчу. Ал врач өзү кандай дейт? Өзү сизге келип, да ушундай болуп калыптыр, эми мен ушул маалда шашканмын, же башкага алаксыганмын, же бир ушундай болуп калды деп мындай бир кечирим сурап алдыңыздан өттүбү? Ошол врач ошентип өткөн жок да алдыман. Ошол Будайчиев деген судмедэксперт барып, сотко барып выступать эткенден кийин ошол күн эртеси күнү пения чыкмак да, негизи сот бүтмөк. Ошол судмедэксперт выступать эткенден кийин кечинде күйөөсү, баласы үчөөсү келип, $1000 берейин, алда мага стрессин жазып бер, бирок менин күнөөм жок болчу деп келди да. А мен айттым, эже, $1000 алып эмне кылмак элем? Мага хотя бы 200 000 бериңиз, мына мен өзүм деле ооруп калдым, башым ооруп жүрөт, өзүм бир аз Воронцовко барып лечение алайынбы, балама нянька алайын, хотя бы мага карашканга жеңилирээк болсун десем, жок, анда до конца соттошобуз деп болбой кетип калган да. Эртеси күнү судьяга кирдим, Кангелдиева деген судья болчу. Чыкыргандан кирсем, ал судья мынтип айтып атат, силер келишимге келген эмес турбайсыңарбы дейт. Анан 200 000 берем деген турбай деп. Эми ушул судьянын айта турган сөзү. Айттым, эже, сиз деле эне чыгарсыз, мен ал акчаны алып балам тагдыры менен ойнойм да десем, ошол $1000 бир торпок 15 000 сомдук экен, ошону кош берем деп атат, может стрессин жазып бересиң дейт. Жок, мен жазып бербейм дедим. Анда комплексный судмедэкспертке кетсин дейт. Анда макул, ошол жака кетсин деп, анда да уже эме чыкпай калды, прения чыкпай калып, комплексный судмедэкспертке кетип калган да. Анан бу областной сотко жеткенде иш, областной сотко мен Сокулуктун чечими макул эмесмин деп мен областнойго жаздым. Ал жерден Жакупбаева Чынара мен Токтакунова Талайкүлгө аябай ыраазымын. Экөө ошол баламдын ишин Верховный сотко чейин бекер алып барып берди мага. Ошол жактан уттум, врачты күнөөлүү деп тапты. Но бирок ошол срок давности менен жазасынан чектелип кетип атат да.
Азыркы күндө мен материальный моральный ущербке бергем. 2016-дан бери чогулткан чектерим өң анча мынча өчүп калыптыр. Мен ошол чектердин баарын уголовный делага кошуп бергем, Кангел жыйган убагында эле. Эми анын өчүп калганы менин күнөөм эмес да. 365 миң кылып чек берсем, Сокулуктун соту жартылай өндүрүлсүн деп атат да. Миллион материальный 365 миң материальный берген, моральный миллион жазгам да. Ошонун жартылай өндүрүлсүн деди. 126 миң 112 миң ошо жартылай 112 миң болот экен, анан 500 миң өндүрүлсүн деп берди. Ай сайын балага 5 миңден которулуп турсун деген. Ал менен макул болбойм деп мен областныйга жаздым, толук өндүрүлсүн деп. Ошо областныйга жеткенге чейин да чектерди чогулттум, балама памперс дары алып жүрдүм да. Ошону берсем 12 миңби 13 миң областный соту дагы кошуп берди, 127 миң, анан 500 миң сом. Анан кийин ай сайын мынча сом, анан мамлекетке төлөй турган бир акчаны эметип берген да. Врач ошого да макул болбойм деп туруп, Верховный сотко берип коюптур. Мен областной сот эч кандай эчте түшүндүрбөстөн жөн акчаны көтөрүп койду деп. Бүгүн ошол саат 3-тө Верховный сотто сот болду. Сотко бардым. Сотко барганда ал аял келди, ар кандай сөздөрдүн баарын айтты дагы, ал жерден болбогон сөздөрдүн баарын. Мен өзүмдүкүн таяп турдум, ошо областной соттун чечимине макулмун дешке туура келди, потому что айла жок болду да. Хотя бы ошону өндүрүп берсе деле, балам өзүнчө бир комната салып, ошо интернатка эмес, балам жанымда болсо дейм. Азыркы жашап аткан үйүм 2 комната. Азыр жогорку сот кандай чечим ошондо кайсы күчүндө калтырды, кайсы бирин? Областын соттун чечиминин күчүндө калтырды. 12 миң сом ай сайын. Жок, 10 миң сом ай сайын балага которулуп турсун. Канча? 127 миң сом өндүрүлсүн, материальный ущерб, моральный ущерб 500 миң өндүрүлсүн деп берип атат да. Качан аткарылат экен? Эми ошол 15 күн ошо күчүнө киргенден кийин 15 күндөн кийин апарып сот аткарчыларга апарып берет экен кайтадан. Эми ошого добиться этиш үчүн, ошого жетиш үчүн эми документтериңизди көрсөтүп койбойсузбу канча? Могу сумканын ичи калпайтпасам 6-7 килограмм чыгат. Ушул документти көтөрүп мен чындык издеп, какпаган эшигим, кирбеген тешигим калган жок. Мынакей Совет безопасностьтен баштап жогорку кеңештин ар кайсы депутаттардын эшигин кактым. Минздравдын уже ар кайсы сотруднигимен даже ушуп бүттүм. Генеральный прокуратурага чейин кирдим. Могу мисалы үчүн 2018-жылы чыгарган Неман аптекасынын чечими да болчу. Почти 1-2 айга балага 17.950 сом бир айга ушул дарылар менен баланы дарылап аттым да. Ушуларды алып берип атып, баланы мен буттан тургуздум. Балам басты, көрдү, бирок бир кулагы укпай калды да. Бирок азыр эмесичи? Балаңыз ошондо азыр майыппы эмес? Балам азыркы күндө башында ошо неврологический болчу, азыр психоневрологический болуп уже кандай десем, жинди балдардын катарына кошулуп калат да, мындай грубо айткандачы. Бунун тагдыры жакшы болобу деп мен канча деген частный клиникаларга чуркадым, квотага жаздым загранга, леченияга деп, кулак укпаса бир кулак угуп кетсем, может, сүйлөп түшүнүп кетеби деп, бир кулак укса экинчи кулагына операция жасай албайбыз, эки кулак тең укпаганда ошондо эметебиз деп болбой атат. Ошо мээси менен кошо ошо бир кулагынын аппараттарын баары кеткен экен да. Ошол бала мынакей больницада жатканда мамам карап жаткан, мен төрөп калып, жалда жатып жүргөнбүз. Жалда жатканда техничкалар бизди полжу деп кыйнаган күндөр болгон. Именно спирт менен вата эле бекер болуп калган дарылардын баарын мен сатып алган күндөрүм болгон. Ошонун баарын мен өзүм баламды карап жатып калып, кызым бир аз чоңойгондон кийин Назира деген техничкалар болчу, эмеде ОКПда жатканда. Кирип келип, "Что так у вас грязно? Кто сегодня дежурный?" деп ошо техничкалар бизге вопрос берип атты да. А мен айттым да, в смысле, кто дежурный десем, твоя мама мыла мой полы, сегодня ты дежурный, оказывается, деп бизге ушундай кысым көрсөткөн күндөр болду. Мен аны техничка деп оскорблять этпей эле коеюн. Бирок ал өзүнүн милдетин так аткарган эмес. Ошол боюнча мен Минздравга комиссионный жазып, ошонун баарын доказать этип, Влада Викторовна деген заведующий бар эле. Адан элдин баары коркот. Бирөө бирдеке деп сүйлөсө, кийин леченияга албай коет деп коркутушчу да. Ошондой күндөрүбүз болгон. По уходу жана инвалидность оформлять этип балама акча алып жүрүп, по уходу чыкпадыбы? Ошо баланы караган энелерге да акча төрөлсүн депчи. Ошол боюнча чуркап, баламды өзүмө зарплата чыгартып алайын, кийин пенсияга да чыга турган болду ошо мен деп чуркасам, ал дагы Фучкадагы МСЭК бар экен, Сокулук районунун МСЭК ошол жеркен, ошол жака баламды алып барып аракет кылып эметсем,
ошол жердеги чоң бир здоровый семиз киши бар болчу, чачы момундай Калия медсестрасы экен, атын деле билбейм алардын. Сен балаң басат турбайбы, значит сен балаң не нуждается бирөөнүн уходуна дейт да. Аны айтам, силер комиссия бул жерде эмнеге отуразыңар? Комиссия отуразыңар, баланын самом деле нуждается, не нуждается деп. Ну ладно, у меня ребенок ходит, но он не понимает же слов. Орусча мага сүйлөп атат алар. Ал бирок сөзгө түшүнбөйт да. Өз тамак жей албайт. Сийип кот, чүчүп койгон өзүнүн памперсин алмаштыра албайт. Ал памперсти мен алмаштырышым керек десем, кээ бир ата-энелер бар дейт, үйүнөн барып ошентип баланы тарбиялап келет дейт. Эчтеке билмексен дөдөй жинди болуп кой деп дейт да. А мен айтып атам, силер экспертсиңер, ошол жерде отурасыңар, карагыла да деп айтсам, сен кандай сөзгө түшүнбөгөн келинсиң? Сен 5000 сом берсең, эч кандай эметпей эле, кагаз жаздырбай эле мен сага ошону оформить этип берем дейт. Аны айттым, жок, мен законный түрдө жетем бардыгына дедим. Эгерде 5000 сом берсеңиз, балаңыз майып болуп, сизге мен зарплата чыгарып бермек болчу экен да. Аны мен бербей койсоңуз, аны чыгарбай коюшту алар. А мен Бабажановго бардым, жалда лечение алып жүргөнбүз, ошолордун кагаздары негизинде баланы инвалидскийге оформить эткенбиз да. Анан аларга барып айтсам, Бабажанов, мен кантип алмаштырып бермей элем сенин диагнозуңду, алар баспайт деп жаздырып кел дейт да. Эртең мен баспайт, басып жүргөн балаң баспайт десем, эртең мен соттолуп кетем, мен аны жазып бере албайм. Что там, вот такие что ли работает деп алмак ушунтет. Айлам кеткенден Минздравга келдим. Ушундай болуп атат, МСЭК ушинтип атат, мага отказ берип атат. Силер билесиңер да, уже силерге канча жолу келдим. Калбай атпасам 100дөн ашык эле жолу бардым да. Ошо Минздравгачы десем, бара берле биз чалып коебуз деди. А мен кайта МСЭКке барсам, уже бүттү го, Минздравдан чалгандан кийин десем, алар мени кайта шылдыңдап күлүп, каткырып күлүп, биз Минздравга башыйбейбиз. Сен эмне Минздравдан бизге чалдырып атасың? Биз соцзащитага башыйбыз дейт да. Мен таң калдым, эмне үчүн врачтар соцзащитага башыйып калган депчи. Айлам кеткенден баламды коляска эмеге, таксиге салып алып, маршруткадан кыйкырып, өкүрүп, эпилепсиясы кармаган күндөрү болот да. Таксиге салып алып, соцзащитага барып, соцзащитадан алда Баканбаевда бар экен, бир обширный комиссиясы бар экен, ошонун директоруна арыз жазып, психоневрологический центрге бар деди, ал жерден, ошол жерден психологдор жазып берет деди да кагазды. Ошол жака барсам, ал врачтар кой берип кой, балаңды көрөлү деди. Бала жерде минтип оонуп атты, ардекеге жулунуп атты, агрессиясын карматып атты, эпилепсиясы кармап атты, тибе деп койду. Сен балаң, у тебя уже ребенок не неврологический, он уже психоневрологический больной, оказывается. Что там, дебил работает деп бир 60-тардан дагы ошол жакта МСЭК иштеген аял ошондо ооруз аял таң калды да. Сен эртең келбей эле кой ал жака. Мен өзүм эле бүтүртүп коем. Мен жазып берем кагаз, ушу кагаздын негизинде бүтөт. Сен карточкаң барын биз өзүбүз калабыз. Сен балаң психический больной болуп калган уже деп, карточканы ошо психбольница экинчи МСЭК өзүнө алып кеткен да. Анан ошентип чыгарыштыбы? Анан эртеси күнү кайта таң атпай телефон чалды. Балаң мен такси менен келе берчү, бияк обширный комиссияга деди. Обширный комиссия келдим, 12-13 киши болгон комиссия экен. Балаңды кой берип кой деди. Кой берип койдум баланы. Көрүп атып, бар таң калышты да. Врачтан ашып кол, ушундай болду эле деп. У тебя ребенок нуждается бирөөнүн уходуна деп. Анан мага 6000 5000 4000 бирдеке сом болчу, кийин 6000 сом, анан 8000 сомго көтөрүлдү да. Чыгарып беришти, ошолор жазып берди. Бирок ошол Фучикадагы коррупция чоюлган жок, дагы деле иштейт болуш керек ошол жерчи. Потому что мен көп элдерден ачык, ичим эчтекени жашырбайм, ачык сүйлөгөн аялмын. Таксилерден деле кетип барса деле сүйлөшө берем. Айтат да, биз деле ушинтип ооз күйгөн күндөр болду депчи. Былтыр ошо башым ооруп неврология жатканда ошол жерден айтат, Беловодскийден да бизге ушинтип мага отказ берип койгон дегендер бар да. Акча сурап, акча бербей койсом чыгарбай коюп, акча берсем чыгарды дегендер. Көп. Кеспейт Максат деген реабилитационный центр. Ошол жерде бала менен лечениеде жатабыз, балаңды жалгыз 40 күнгө калтырып кет дейт. Жок, мен баламды калтырып кете албайм, мен карашам дедим. Башкалардан 500 сомдон алат экен ар кайсы баладан. Памперсне депчи. А мен уже балам реанимацияда жатканда оозум күйгөн, врачтардын алып кел деген дарысын алып келип берип, өздөрүндө болгон дарылардын баарын саттырып алдырып, мен оозум күйгөн да. Мен кийин уже больницада жатканда мен врачтарга 1 сом бербей үйрөнүп калгам. Мага чек бер, мен сага акча берем. Чек бер, мен сага акча берем деп мен ошонтип үйрөндүм да кийин. Ошону бербей койдум мен, кеспей айтканда. Мамам алып жатты, балама күндө эртең мен тамак алып барам. Мен таң калам, Минздравдын иштебегендиги, Раиса Бешеналиева деген бар ошол жерде Минздравда иштеген. Ошого кайрылам, сиз мени билесиз, тааныйсыз, өзүңүздүн жумушуңузду так аткара билген аял эмес ошол аял. Мен бетине деле айтам ошону. Даже мына төрөп 3-чү, 4-чү, 5-чи баламды төрөгөндө, 6-чы роддомдон төрөгөндө көптөн мен акча сураган. Мен ошону Раиса Анарбаевнан комиссионный эксперт менен жүргүлө деп ошол жерден текшертип, доказать этип берген күндөрүм болгон. Бул бизди Минздрав иштебейт такыр. Мен көзүм жет иштебегенине. Оозум күйдү, ачык эле айтайынбы, мына
Ошол бир врачка выговор менен жазасын чектеген Минздрав эмне болгон? Минздрав бала монтип майып болуп, кошунан баласы келгенде башына момундай зым менен ура калып, темир менен чаап, баласынын башы мом менен жарылып, кошунабыздын баласы. Үйгө мен балам келген күндөр кошуна эч ким келбейт. Өзүм балдарымды монтип алыстатып кармайм. Айлам кеткенинен. Ошондой баланы ушунча акыбалга алып келген врачты эч бир орган же эч ким ушу чындыкка жетип доказать ете албай койт да. Мен азыр ушул моменттен колдонуп ушул Садыр Жапаровго кайрылат элем. Мынакей мен 3 инстанцияны тең басып өттүм. Райондук сотту, областной сотту, верховный сотту. 3 сот тең ал врачты күнөөлүү тапты. Бирок за исчислением срока давности деп жазадан чектелип кетип атат. Урматтуу Садыр Жапаров, мен сизге кайрылат элем. Срок давности өтүп кетти. Бирок срок давности мен 3 жыл үйдө жатып туруп мен анан арыз жазган жерим жок. Ошол бала реанимацияга жаткан күндөн баштап мен ушул күнгө чейин монтип колуман келишинче ар кайсы эшикти кагып, ар кайсы журналисттерге кайрылып, мен чындыкты издеп келем да. Эмне үчүн ошол бир врачка эч кимдин алы жетпейт? Же анын крышасы ушунчалык эле чоңбу? Мен түшүнбөйм. Мага акчанын деле кереги жок. Ошол врачтан акчанын деле кереги жок эле. Колуман келишинче өзүм менеткечмин, жолдошумдай менеткеч. Өзүнүн ак эмгегибиз менен тапкан нерсе, мынакей ушул нерсенин баары турган нерсени көрүп аткан нерсебиз өзүбүз нолдон баштап койгон нерсебиз. Акчага да муктаж эмеспиз. Только ошол врачты жумуштан алып, бул бир эле врач эмес, башка врачтар да бар ушинтип шалакы кетирген. Ошондойлорду таза так карап берсеңиздер деген ойдомун. Садыр Жапаров, мен сизге былтыр письмо жөнөткөм. Ошол врачебный ошибка боюнча президент аппараттага деп. Сиз ошол президент аппарат ошол письмону Минздравга жөнөтөт. Минздравга жөнөткөндө Минздрав Садыр Жапаровго, президент аппаратка мындай ответ берип атат. Ошол врач соттун чечиминин негизинде жумуштан кетти деп атат да. А мен айтып атам, бул эч кандай соттун чечиминин негизинде кеткен жок деп кайта президент аппаратта коюп жана приемный айтып атам да. Десем, биз эмне кылмак элек, ушундай маалымат берип атпайбы деп. Минздравга барайт. Мен силер эмнеге жалган маалымат бересиңер? Ал соттун чечиминин негизинде кеткен жок да. Ал деген турдойун таза алып чыгып кетип, азыр 3-чү жетсик эмеде 103-тө скорыйда Шаяхметов башкарган неме бар экен, скорый. Ошодо иштеп жүрөт, дагы деле ошол врач. Бишкекте иштеп жүрөт. Турдойун таза алып чыгып кетип, ошол жакта иштеп жүрөт да. Мен ошол Шаяхметовго да журналисттериме барып кайрылгам. Сиз ушинтип бир баланы майып кылган аялды кантип жумушка алдыңыз? Бул соттошуп аткан убагыбыз азыр. Бунун сот иши бүтмөйүнчө сиз жумушка албай турушуңуз керек болот десем, мага турдой таза келди. Бизде деген сотрудниктер жетпейт, мен алып беришим керек деп жумушка алып койгон. Анан кийинкисине дагы бир жолу барайын деп айтсам, сен балаң эшланда жашнакай ойноп жүрбөйбү, чуркап жүрбөйбү деп мага кайта ошо замы бар экен, ошо Шаяхметов мага ушинтип басаң окуу көрсөтөт да. Мен балам азыркы күндө басат, аны жашырбайм мен, элге деле жашыргым келбейт. Но бирок баламдын акыбалы аябай оор. Түшүнбөйт сөзгө, тамак жей албайт, сийип коет, чичип коет, өзүнүн боогун жей турган бала болуп калган. Бунун тагдыры башына мени алмаштырбаса, балаң восстановление болбойт дейт. Значит, мен баланын эч бир адамдын мээсин алмаштырып, мээге операция жасалган эмес. Баламдын тагдыры ушул болуп калды. 18ге чыкканча ошол жерде кармайт экен. 18ден кийин балам Чымкоргонго кетиребиз деп айтып атат да. Неге баланы ушундай акыбалга алып келген врач, мына колунда бүт документтер, доказательстволор менен, мына ар кайсы депутаттарга бүт мына постановлениялар, отказной материалдардын бүттүгү турган нерселердин баары турса дагы, эмнеге булар ушундай мамиле кылат? Мен таң калам да. Эмнеге булар иштешпейт? Мына могу соттон өткөндө мен судмед экспертке кагаздарымды алып бергенде, но баламдын история болезненности 3-чү жетскиде жаткан. Ушунун ичинде бүт жазылган. Мен буну 3-чү жетскиге жакын арада алып берем. Атайын алып бербей аткам азырчы, потому что жакын арада эле соттон алып, ошону жеткирип коем деп алгам. Мынакей, бүт ушунун ичинде жазылган. Диагноздоруна чейин, после вакцинальный менингенцефалит, атчит, гайморит, бүт ушунун ичинде жазылган кагаздары. Турса дагы чындыкты көз жумуп, акчага умтулган сотторду, ушундайларга кантип ким жаза тартат? Сот, прокурор, следовательдер мисалы. 4 жол отказ берди мага. 4 жол отказной материал турат. Бала комада, укпайт, көрбөйт, кыймылдабайт. Диагноз турат после вакцинальный менингенцефалит деген эң биринчи диагноз. Ошол турса дагы отказ, состав преступления жок дейт да. Эмнеге состав преступления жок? Состав преступления болгон үчүн врач выговор алып атат да. А сиз протоколду текшерттиңизби? Өзү негизи жана вакцина бериштин өзүнүн протоколу болот да. Ошол протокол боюнча кандай бериш керек экен? Алар айтат, одновременно биз 3 уколду бир сая беребиз дейт да.
Бизде протокол бар, ошол протоколдун негизинде иштейбиз, 3 вакцинаны бир сая беребиз дейт. Бирок ал жерде даана так жазылып турат, ошол вакциналарда бала иммунитети күчтүү, эч оорубаган бала болуш керек экен да. А мен ошол эксперттерге деле суроо берип көрдүм, канча жолу консилиумдарга катышкам да, мисалы. Мына жалдын директору Узакбаев болчу, Бабажанов менен, 3-чү жетскийди Көмүралиев Талант болчу, Кадыр Василия Шыдакбековна менен, иммунологдор келген, өзүнүн директору эмеси менен, орун басары менен Минздравтан консилиум өткөнбүз да. Мен ошондо да суроо бердим. Бул жерден Сарыбашова Бурул деген барган, Сокулуктан да барган врачтарчы, ошондо суроо бердим. Ошол эмдөө кандай балага жасалыш керек десем, абсолютно здоровый балага жасалыш керек деди. Эгер ооруп аткан балага ушундай эмдөө жасалып калса ушундай болушу мүмкүнбү десек, ооба мүмкүн деп алар деле айтып атат да. Значит, бул жерде менин сөзүмдүн чындыгы болуп атат. Мынакей аяштарымдын жазып бергендери турат, балам ооруп жүргөнү, бүт могу жерде кагазда менде бүт документальный бүт бар. Мынакей чемоданды алып, мо сумкам атайын сатып алып, ушунун ичинде сактап жүрөм. Мо үйүмдө турган шифонерлерим, кухонный гарнитурларым, ошолордун эштерин бар монтип жулуп салып атат. Мына могу жерде газ плитам эшикке чыгарып койгом, иштебей калды. Ошол 7 жаштагы балам ушул газ плитанын ыргы тийип, духовкасынын терезесинин баары сынып, экинчи жолу ыргытканда моундай бирагычтардын баары сынып, иштен такыр жарабай калды. Плазменный телевизор бар эле. Ошол плазменный телевизорду балам чаап салып, колуна келген нерсенин баарын ыргытып жибет да. Ошол телевизор мына сарайда турат. Кирип алышканда раковина бар болчу. Ошол раковинада теп, жини келгенде сындырып, талкалап салган. Балдарымдын коопсуздугу үчүн айла жогуман бердим да ошол жака. Ато мына жума сайын балама барып тамак берип, баламды бир айда бир жолу үйгө алып келип турам баламды. Айлам жок, эмне кылам? Эне болгондон кийин баарына чыдап карайын десем, белки балдарымдын коопсуздугу болуп атат да. Өзүм деле иштебей деле калдым, ушу балдарым менен үйдө огород иштетип, клубника, малина менен эле окуп аткам. Жолдошум жакшы деп таап келет ошо. Анан элдер ойлобосун, тиги акча сурап атат, жардамга муктаж экен деп. Жардамга деле муктаж эмесмин. Только ошо чындыкты ошо таразадай кылып, монтип тартып, иликтеп берүүбүздөр деп мен сиздерге кайрылганым себеби ошол болгон да. Ошо. Рахмат сиздерге да мени укканыңыздарга. Сот аткаруучулар монтип берип атат да. Баланын канча Сокулуктун соту Гүлмамат уулу Айбек деген судьянын үстүнөн өткөн арыз жазсалым. Уже 3-чү жолу ушуну ашыккан кетип атат Гүлмамат уулу. Журналист берип атат. Баланын канча жашка чыкканга чейини именно ошону тактап жазыш керек болчу судья дейт да. Ошону жазбай койгондон кийин булар отказной материал берип, анан өткөндө барып ошо кайта кайрылып Гүлмамат уулуначы. Балам именно канча жашка чейин чыкканга, ана мен айтып атам, алардан сурап атам, балам толук аякканга чейин пускай төлөп берсин ошол врач деп мен кайрылып, анан ошону постановление кылып кайта чыгарып берип атат да ошол жерден мага. Бүт мына кагаздарым ошол. Ал педиатр деген 3-4 адвокат алмаштырды. Ар кайсына эле $1,500 берип атат да олсун өткөндө. Ошону эле кыргызча келип эле кечирип кой, итик менен кетти десе деле мен кечирмекмин да. Кишини тебеле алса деле кечириш атпайбы? А бу да андай болбой атат да такыр. Мына сотко бергенбиз, наложить арест на имущество деп берсек деле эчтекесин арестке койгон жок, уголовный делоданчы. Биздин соттор кандай иштейт мынакей. Монтип азыркы күндө мына дагы эле балама памперс үйгө алып келген күндөр алам да, дарыларын албайм, памперстерин алам мынакей. Буларды азыркы өндүргөн чектерге акчасы кошулган жок да. Кыргызстанда адилеттик издесеңиздер, ушунча кагазды топтогонго бунун баарын ар кайсысына канча деген акча кетет, канча деген акчам кетти булар. Жок, канча күч, канча энергия, канча убакыт кетет да. Бул менде турганы бул жартылай эле мен лидерам фракция деп канча жөнөттүм, прокурорлорго канча жаздым, президенттерге канча жаздым, облсмендерге жаздым. Ошонун бүттүгүн өзүм акчама өзүм жазып, өзүм ксрекстен өткөрүп, аларга таратып жүрдүм да. То есть бала ошол вакцинаны алып ооруп баштаганда Атамбаев президент эле. Атамбаев болчу. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков келди. Азыр эми Садыр Жапаров келди. Садыр Жапаров келди. Анан ошол президенттер алмашып атат, а бирок мынау органдардын иштешинде
иштөө ыкмалары эч алмашкан жок, өзгөргөн жок. Мына айтып атпаймынбы? Акыркы жолу ошо былтыр Садыр Жапаров президент аппаратага барып, Садыр Жапаровдун өзүнө письмо жөнөттүм. Письмо жөнөтсөм президент аппаратага деп. Ал письмону деген ошолор Минздравга жөнөтөт. Минздравдан жалган маалымат менен кетип атат. Соттун чечиминин негизинде ошол врач жумуштан кеткен дейт. Ал соттун чечиминин негизинде жумуштан кетсе, ал башка жакка жумушка кире албайт болчу да. Башка жакка жумушка кире албайт эле, анын турдойуна да тиет эле да. Пенсияга да чыкканда кыйын болот эле. Ал иштеп жүрүп, мынакей пенсияга да чыкты, иштеп жүрөт дагы деле. Эч кандай соттун чечими негизинде келген эмес, урматтуу Садыр Жапаров. Бул өзүнүн турдойун таза алып чыгып кеткен. 2-3 күн мурун Зади вперед менен Сокулуктун Штирлицкий больницасы жардам берип, турдойун таза алып чыгып кеткен да. Ал иштеп жүрөт шаарда, эч болбогондой. Мынакей Беловодскийге запрос жиберген экен, бала самом деле там находится деп. Эгер ошончолук ал деле эне жана адвокаты деле убагында сот болгон адвокат экен, ошончолук ал деле ата мен сөзүм ишенбесе, барып ошол баланы ошол жерден өздөрү өз көздөрү менен көрүп келсе болот эле да. Анан бул убактысын баарын эле мага жөнөтүп атат, мага чуркап атат, башкаларга жумушу жокпу дейт. Кудайга шүгүр, жумушум да толтура. Менин кылып дагы монтип ошол врач менен алышып дагы жетишип атам да, төрөп да жетишип атам. Айтып атам, 2021-де 2 баланы катары менен төрөп, ошо күйөөм балам жок деп ыйлагандан 2 баланы катарынан төрөп, экөөнү эгистей кылып чоңойттум. Ошол балам комада жатканда кыз төрөгөм. Кызым менен ошо комада жаткан баланы экөөнү эгистей кылып дагы чоңойттум, мындай айткандачы. Айлам кеткенден ошо Беловодскийге тапшырышка туура келди. Айлам кеткенден эле ыйлай берип көзүмдө көз жашым деле калган эмес. Барам, баламды көрөм, ыйлайм, кучактайм, кайта келем. Мына караңыздар эми. Азыр милицияга даттансаң, милициядан жанагы кылмыштын курамы жок деп кыскарып кетет. Анан же болбосо экспертизага деп коет. Экспертизага барсаң, бир экспертиза бирди сүйлөйт, экинчиси экинчи башканы сүйлөйт. Анан ошол жерден кимиси туура сүйлөп атканын аныктап көр да. Анан алардын баарын алып келсең, балаңдын чындап эле майып болуп калганын, болбой калганын далилдесең, дегениңден кийин анан дагы ошол баланын майып экенин, ошо кылмыш болду, ошонун баардыгын ушунча кагаз менен далилдейсиң да. Далилдеп бүткөнүңдөн кийин анан баланын эми майыптыгына эми баягы жок дегенде ошонун баягы пособиясы, жок дегенде ошо памперсине акчасы чыгып турсун деп ага аракет кылсаң, ошол МСЭКке барсаң, МСЭК 5000 акча сурайт экен да. Эми бизде эми жашоо ушундай эми ошого окшогонду көрсөтүп турайын деп эле жүрөм мен деле азыр. Эмне кыласың эми? Айла жок. Арыз көп, жумуш көп, чакыруу көп, чалуу көп. Анан баардыгында ушундай тагдырлар. Ар биринде. Бул мына кагаздар жөнөкөй кагаздар эмес да. Эгер чындап түшүнгөн кишиге бул кагаздардын баардыгы Кыргызстандагы бийликтин ушунчалык коррупцияга баткандыгын, ушунчалык шалакылык, баардыгы бири-бирине кайдыгерликтин далили мына. Болду, андан башка эч нерсени далилдебейт бул. Кыргызстанда бийликте иштебей аткандыгы, системанын таптакыр жоктугун, баардыгы мындай бардак болуп калганы, баардыгы мындай кашасы чыгып жаткандыгын гана далилдейт. Башка эч нерсени далилдебейт бул. Мисалы мына ошол эжек айтып атат азыр, мындондо азыр соттордун чечими чыгып атат. Ошол врачты ошол туура эмес, бул врачтын кетири деп баягы кетирген катасын аныктап берип атышат. А врач андан эч кандай зыян тартпай атат. Дээрлик. Врач кадимкидей мурда ошо иштеп атса, ал жерден өз арызы менен бошонуп кетип атат дагы, кайра башка жерге барып, бир жакшынакай болуп иштеп атат. Ал жерге барып дагы элге акыл үйрөтүп отурат. Эми врачтардын баардыгын мен мынтип жамандай бергенден алысмын, бирок врачтардын жакшысы бар, жаманы бар, кайдыгери бар, дилгири бар. Бирок ошол нерселер мындай врачтардын үстүнөн контроль боло турган болсо, көзөмөл боло турган болсо, кайдыгери азыраак, дилгири көбүрөөк болмок да. Сапат болмок. Мунага окшогон эжелер ыйлагандар азыраак болмок. Мисалы азыр бул врачтын бир эмеси, биз көбүнчө бирдемени эсептебейбиз да. Азыр биз көбүнчө эмнени эсептейбиз? Мына эжени отурабыз дагы ушул эже бечара ушундай болуп калыптыр деп атабыз да. Жок. Урматтуу мына кыргызстандыктар, бирдемени жакшы түшүнүшүбүз керек. Бир ошол врачтын бир катасынын айынан бир баланын тагдыры сынат. Анан анын айынан бул эже мынага окшогон бир өндүрүш менен иш кылбайт. Башка бала төрөө менен алектенбейт. Бул бир ошол бүт көңүлүн, бүт мээсин ошо баласына арнайт, бүт энергиясын ошого кетирет, ошонун караганга, анан кийин ага күнөөлүүлөрдү издегенге кетирет. Ошентип бул эженин дагы мындай мамлекетке кошо турган салымы азаят. Андан сырткары баягы бала
мамлекеттин карамагына өтөт. Жок жерден пособия бербей турган балага эми пособия бере баштайсыңар. Компенсация төлөбөй турган эжеге компенсация төлөп баштайсыңар. Андан кийин баланы азыр алып барып бул өзүм карай албай калдым деп атат. Эми алып барат дагы бул алып барып уже жанагы мына Беловодскийдеги балдар үйүнө апарып таштаптыр эми. Эми балдар үйү аны багыш керек. Эми бир нече жыл балдар үйү ушуну багып отурат. Ошо балага деп майыптыгына деп өзүнчө пенсия чыгарып берди. Аны мамлекет казынадан алып аны дагы төлөйт. Эми андан кийин бала аман-эсен дагы жашай бере турган болсо, бул 18 жаштан өткөндөн кийин баягы балдар үйүнө батпай калгандан кийин Чымкоргонго барасыңар дагы ал жерде багасыңар. Мунун бардыгы акча турат. Мунун бардыгы мамлекеттин мойнунда жүк турат. Мындай мамлекеттин жүгүн баягы оорун колдон жеңилин жерден алып берген кызматкер болбостон тескерисинче мамлекетке жүк кылып бере турган, мамлекетке зыян кылып бере турган, жок жерден бир майыпты бизге ашырып бере турган, майып болуп туулбаса, же авария болбосо, же бир жерден жыгылбаса, же тогурбаса, жөндөн эле мындай дарылай турган адам тескерисинче майып кылып коюп аткан болсо, бул демек мамлекетке түздөн түз зыян келтиргендик болуп эсептелет да. Бул жөнөкөй логика да. Муну биз мына урматтуу салык төлөөчүлөр биз төлөйбүз ошону. Биз мисалы сиздер эмнеге пенсия көтөрүлбөйт дейсиңер, эмнеге жолдор оңдолбойт дейсиңер. Себеби ушуга окшогон врачтардын айынан дагы ошол жол оңдоло турган акчага биз бир баланы багып атабыз. Бул бир эле тагдыр азыр мага келип аткан бир эле тагдыр. Мындай тагдырлардан ондоп, миңдеп, миллиондоп сыңылат. Себеби бала жакшы каралбай калат. Кайсы бир жерде аял жакшы каралбай калат. Анан ошонун айынан кайсы бир бала майып болот, анан кайсы бир кыз майып болот. Анан бала адамдардын өсүшү азаят, өмүрү кыскарат. Кыскасы ушинтип кете берет, муну санай берсеңчи, ушул азыр эми бизде жашоо ушул. Президенттерди эле алмаштырабыз, революция кылабыз, улам бирин алып келип алмаштырып коюп коебуз. Ушунусу жакшы, ушунусу красавчик деп коебуз, до конца болобуз. Анан акырында жыйынтыгына келсең ушул. Баягы ошо чуркаганың чуркап жүрө бересиң, ыйлаганың ыйлап жүрө бересиң, гүлдөгөн гүлдөй берет. Баягы паракорчулук баягыдай улана берет. Анан ар бири келип бизге убакыт сурайт. Бакиев келип убакыт сураган. Мына мен эми эле келдим, мына Бакиев айткан. Эми эле келдим, кичине убакыт берсеңер, мен оңдой берем деген. Андан кийин аны кетирип Атамбаев келди. Ал дагы жыргаткан жок. Ал дагы ошентип 2 жылын ал Бакиевди жамандаганга өткөргөн. Короткон. Бакиев дагы кетти, Атамбаев дагы кетти. Андан кийинкилер эмне кылды? Жээнбек 3 жыл отурду, ун чукпай. Ажапаров келип ал дагы айтып атат, 2 жыл убакыт берсеңер деди. 2 жыл дагы өттү. Эмне өзгөрдү мына? Мына баягы чуркап, ыйлап жүргөн эжеке ушунча кагазды топтоптур. Бул бизге көрсөткөнү гана, бул жарымы гана деп атат. Бул ушул бойдон турат. Мында эч нерсе өзгөрүп кеткен жок азыр. Врач камалган жок, ал жазаланган жок. Жанагы мисектен акча суроо маселеси токтогон жок. Ошол. Балдарга болгон мисалы балдар борбору, балдарды коргоо борбору бирдеме дегенге окшогон жанагы центрлерди, эне бала центри дегенге окшогондорду баягы имараттарды тургузуп койгонбуз. Алардын ичине кире турган болсоң, анын ичи ужас. Анын үстүнөн арызданган эне ушунчалык мынандай. Чоңалайга барсаң да ошо жерге баламды алып бардым эле, өлтүрүп колума салып берди дейт. Онкологияга барсаң деле ошол. Балдар ооруканасына барсаң деле ошол. Роддомго барсаң деле ошол. Жөнөкөй мына ЦЦМ айылдардагы ФАПтарга барсаң анда деле ошол. Бизде Кыргызстан чындап эле баягы каттардын өлкөсү болуп калган. Мен азыр мына сумкага ишенбешиңиздер мүмкүн, сумкада мына суу бирдемеси бар экен. Мен ошон үчүн мына каттардын бир баланын тагдыры боюнча жазылган каттар да эми. Ошонун бардыгын таразыга тартып көрөйүн. Бул баягы президент Жапаровго жазылган, Сооронбай Жээнбековго жазылган, депутаттарга жазылган, врачтарга, сотторго жана башкаларга жазылган кагаздар экен. Ушул экен кагаздар экен. Мына таза алдым. Бул үйдө калган. Мындай коюп турабыз. Эми бул жагын көрөбүз. Так, мына 6,5 килограмм болду. Ушунун баарын көтөрүп чындыкты издеп жүрөм. 6,5 килограмм да. Бул эми барып баягы дело болуп эмеде дагы отурат азыр. Сотто бир нечеси жатат, баягы прокуратурада бир нечеси жатат, милицияда бир нечеси жатат, жанагы больницада бир нечеси жатат. Жанагы бирден кат тиркелип биз буга мындай жооп бердик да дегенге окшогон каттар бар да.
президенттик аппаратта, наркы жогорку кеңеште, министрликтерде жаткан каттардын бардыгын салыштыра турган болсоңуз, бул жок эле дегенде ошол бир бала боюнча ошо бир баланын туура эмес дарылгандыгын дарылоо үчүн мына 6,5 килограмм кагаз кетти да. 6 жыл убакыт кетти. Ошол жетпейт ат азыр дагы. Анын көчүрмөлөр менен жөнөткөн канчасы? Бул эженин колунда калганы мына суралгандары гана. Ушун көтөрүп алып жүрөсүң анан кийин эшиктен эшикке кирип. Ошону көтөрүп алып эшиктен эшикке, тешик болсо тешикке. Ушунчаны бөлүп көтөрүп барасыз. Ооба. Тиешелүүлөрүн тандап алып. Керектүүлөрүн алып көтөрүп барам. Ал эшик, бул эшик кылып. Мына урматтуу бийлик өкүлдөрү иштеп атасыздар. Каттар иштеп атат, каттар. Кат эле жазасыңар, кат эле жазасыңар. Каттардын баары жалган каттар менен эле бүтүп атат, бардыгы чындык жок. Баягы бир кино бар го, жыйналышка катышып калсаң эле элдин баарынан акылдуу болуп кеттим деп ойлойсуңбу дегенде. Мына ушу кат жазып койсоңор эле акылдуу болуп, иш болуп аткандай көрүнө берет да, бирок масалында эле кат эле жазып атасыңар, адилеттиктен, мыйзамдуулуктан кабар жок да элечи. Кат көп, мыйзамдуулук жок. Макул. Мен дагы ушудан айтып кетейин. Башында айтылган мага, сен деген кагаз түрүндө доказать этсең, бүт доказать этип, сөз менен эмес, кагаз жүзүндө деген. Мына мен кагаз жүзүндө ушу 6,5 килограмм кагазды топтоп, доказать этип берсем дагы чындык жок болуп атканда мен ушунча наразымын да. Бул каттарды ушунча кат болуп, бирок мыйзамдуулукту орното албагандан кийин эми жок дегенде ойлойсуң да. Бул эми жок дегенде дарат кагазга жарайт депчи, бирок дарат кагазга дагы жарабайт да, бул кайра иштетмейинчечи. Дарат кагаз кылыш үчүн муну кайра иштетип чыгыш керек. Бул болгону тутурукка жарайт азыр. Мына ушунча тутурук. Бирок жанагы кыскасы биз тутурук чыгаруу менен алектенип атабыз да. Кыргыз Республикасы бул тутурук өндүрүү боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турат. Куттуктайм баарыңыздарды. Ушунча катыңыз бар, мыйзамдуулукка жеткен жоксуз. Эми силер аркылуу жетем деген үмүттөмүн, жетет болушум керек.